Сооротуучу Кудай. 15 август. Силердин өмүрүңөр эмне пайда болуп, кайра тез эле жок болуп кеткен бул. 18 жашымда бирөө мага өмүр өтө кыска, көз ирмемде өтөт деп айтса, ишенмек эмесмин. Сен да азыр ишенбейсиң. Жаштарга өмүр кандай кыска экенин, анын канчалык тез өтүп кетерин түшүндүрүш кыйын. Азыр мен кечээ эле мектепте болгондоймун. Ар бир адам сутка ичинде бирдей убакыт алат. Күнүнө 1440 мүнөт, жумасына 168 саат. Кудай адамга 70 жашка чейин жашоого уруксат берет. Бул чекти эч качан аша албайбыз. Бүгүнкү күндө эркектер орточо эсеп менен 70 жыл 4 ай жашайт. Аялдар болжол менен 73 жыл жашашат. Өмүрдүн кыскалыгын жана анын жакында бүтөөрүн түшүнүү кандай ойлорго алып келет. Мисалы мен бардык артыкчылыктарымды жазып, жашоомдогу максаттарымды карап чыкмакмын. Үй бүлөмө көбүрөөк убакыт бөлмөкмүн. Сурап коюш керек эле деп жаткан адамдарымдын баарына жагымдуу кат жазып, же телефон чалып сүйлөшмөкмүн. Муктаж адамдарга жардам берип калганга шашмакмын. Ыйык жазууну көп окумакмын. Жакшы кабар айтыш керек эле деп жүргөн адамдарга эч жылдырбастан жакшы кабар айтканы бармакмын. Сааттын жебеси тыкылдаган сайын азыр деп жаткандай. Саат биздин эскертүүчүбүз. Баарыбыз үчүн убакыт өтүп баратат. Ар бир эртең менен бизде 86.400 секунд бар. Бонус эч кимге берилбейт. Балансыңызда калдык да калтырып коюуга болбойт. Кредит алууга болбойт. Эгер сага берилген күндөрдү колдонбосоң, жоготуулар сеники гана. Ыйык китепте айтылгандай, убактыңды баала. Анткени күндөр жаман. Ыйса жумуш күндүз аткарылышы керек экенин, ал эми түн келгенде эч нерсе кыла албай каласыңар деген. Түн ар бир адамдын жашоосуна келет. Жашоонун сапаты анын узактыгы эмес. Ыйса болгону 33 жашта болгондо айкаш жыгачка кадалган. Дүйнө үчүн ал ошол убакта ийгиликсиз болгон. Бирок ал тапшырылган ишти толугу менен аткара алды. Убакытты колдонду. 1 жыл жашайбызбы, 2 жылбы маанилүү эмес. Бирок жашообузга Кудай койгон пландар ишке аштыбы? Өмүрүбүздүн аягында Кудай менен жолугууга даяр болуп турабызбы? Ошол маанилүү. Эгер Кудай менен жашасак, анда Кудай бизге тапшырган ишти аягына чейин чыгара алабыз.